Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Урматтуу жана кадыр кымбаттуу мусулман бир туугандар. Ескертүү момундарга, имандууларга пайда берет дейт. Урматтуу аял заты, бүгүн мен сиздерге өтө катуу айтам. Жаман көрсөңүздөр кызыл ашыманда келбейт. Одон кийин урматтуу эркектер, силерге дагы кайрылам. Эгер силер дагы жаман көрсөңөр кызыл ашыманда келбейт. Себеби соц тармактарды көрүп мен жүрөгүм чыдай албай атат туугандар. Мен жөн көрүп өтүп кете албай атам. Ошону коштоп, ошого лайк басып, номурун сурап, фигураң сонун экен, жашың канчада, каерде жашайсың деп мен ошолорго аралашып кете албай атам. Себеби азыр бир аял заты түз эфирге чыкса, ошол жерде 66 эркек отурасыңар, баарыңар ошол жерде жалжактап ошо кызды эрмектеп отурасыңар. Кой карындашым деген бирөөңөр жоксуңар. Сенин дагы эртең кызың болот. Сенин дагы эртең аялың бар. Эртең сенин дагы эжең бар. Ошолорду бирөө ошентип жалжактап, бирөө эрмектеп, көзүн асын кылып, балким жолугуп, башка иштерди кылбастан сен ошол жерде сүйүнүп отурасыңбы? Эркек деген намыс барбы? Эгер эркектик намыс жок болсо, аялда уят жоголот дейт. Ошондуктан аялдарга эле күнөөнүн баарын жүктөп, аялдар бузулду деп эле эркектер жыргап кол чабып отура бербегиле. Хадис мазмунуна келет. Эгер бир аял заты тозокко түшкөн болсо дейт, өзү эле кетпестен майли деп 4 эркекти жетелеп кетет жакасынан. Ошондуктан эркектер, силер дагы айткыла, кой катыным, кой аялым дейсиңби, жаным дейсиңби, башкам дейсиң, жөн отур, түз эфирге кирбей, жалжактап көрүнгөн менен сүйлөшпөй. Кой карындашым, кой кызым деген бирөө жокпу не? Же бул жашоо эле жыргап жашасаңар болду, ахиретиңер бузулса бузула берсинби? Sen işenesinmi, işenmesеңби, эртең кыямат деген бар. Эртең ар бир кадамга жооп бере турган күн келет туугандар. Же жашоо, үйүм бүтүн, кийимим бүтүн, курсагым ток, үйүм жылуу, бизнесим бар, башкам бар, машинам бар, болду. Жашоо ушулбу? Жашоо олмой эмес туугандар. Азыр сен жашоону кылып атасың, бирок мынакта сенин кызың отурат түз эфирде түнкү саат 2-де. Ошондуктан аял заты түз эфири жок эле отургулачы айланайын. Же ачыгын эле айтып койгула. Баягы жерге. Мен турмушка чыккан адам, мен турмушка чыгам. Мындай чындап ала турган адам болсо деп ачыгын айтып койгула, жалжактап ошол жерде отурасыңар. Оронгону дагы, оронбогондор дагы бирдей эле ишти кылып атасыңар. Мен муурда оронгондордун талабын талашчумун, жиним келип. Оронгонго сөз тийгизбе деп. Азыр наоборот, бирөөсүнүн башында чүпүрөгү бар, бирөөсүнүн башында чүпүрөгү жок, экөө бирдей эле ишти кылып атат. Маймыл оронуп алган. Ол сенин бир жакшы сөз айтсаң, сени блокко тыгат. Сен кимсиң мага депчи. Ошондуктан урматтуу эркектер, урматтуу аял заты, өзүбүзгө келели. Шайтан жиркенип кетип атат го биздин кылган иштерден.